Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык мекендештер. Жалал Абад облусу, Ала Бука району. Урматтуу жетекчилерге, акимге жана Минтранска кайрылып кетет элем. Бул Ала Бука Көкташ, Ала Бука Шакафтар, Ала Бука 1 май каттамы орток бел. Мына ушул жерде жол мынтип бузулуп кеткен да. Мына жарылып. Бул негизи 1-2 жыл болгон жок асфальт бүткөнүнө. Бирок мындай урдумшал жол болуп калган да. Бул жак подъем, мисалга. Тиги жактан келип аткан машина сөзсүз токтош керек болуп калат. Бул жактан келип аткан машинаны пропускать этиш үчүн. Бул нар жагы бир аз ашуураак да. Ошол ашуудан машина катуу ылдамдыкта келгенде, бул жактан келген машинаны даже пропускать эткенге жетишпейт. Бул Ала Бука 1-май, Ала Бука Көкташ, Ала Бука Көксерек каттамындагы жол. Негизги трасса да. Бул жерге бир срочно бир иштерди алып барбасаңыздар болбойт. Бир күн эмес, бир күн мына ушул жерде бир катастрофа болот. Адам өмүрү кыйылат, же адам ден соолугуна зыян жетет. Анан ошентип ызы чуу болот. Бийликке нааразы болобуз. Мынакей асфальттын состояниясы. Бул эмне деген көрүнүш эми? Нууга жеңил машинанын асты тиет. Поддон тешилет, коробка май, мотор май агат. Анан жеке адамдарга, жеке Кыргыз Республикасынын граждандарына, жеке айдоочуларга зыян. Анык зыян да. Мына караңыз. Караңыздар, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Кимдерди белгилейбиз эми? МЧСти белгилейлиби? Минтрансты белгилейлиби? ДЭУну белгилейлиби? Мына ушул видеом ошол өкүлдөргө жетип барса экен деген тилектемин. Өтө бир опасный болуп калыптыр да, өтө бир опасный. Мынакей. Айткан мисал мындай болот. Мына бул жактан машина келип атат. Мына. Ошол эле учурда мына бул жакта машина келип калса, айла жок, токтойт да. Эми түндө келип аткан машинаны элестетип көрүңүздөр. Кандай учур болуп калат? Машинанын астын илет. Анан көйгөй жаралат. Мынакей, уже бул качып, мына. Бул жактан өтүп кетип атат. Бул жакта машина келип калса, мына мындай болуп калат да көрүнүш. Мына допустим мындай да, мына. Бул жүгүлү келип токтоп калды. Өчүп деле калды. Мына ушундай көрүнүш. Өтө тездик менен жасабаса болбойт.